Мындай билбестиктин арты адам өмүрүнө коркунуч жаратат, өзгөчө жаш балдар арасында. Алар үчүн электр коопсуздугу деген түшүнүк тар маанисинде гана болуусу мүмкүн. Анын кесепеттери да кейиген абалга алып келбөөчү туюлушу ыктымал. Бирок электр тогунан өмүр менен кош айтышкандар, мүмкүнчүлүгү чектелип калган жарандардын тагдыры турмушта кездешет. Бири-бирине жерден ажырабаш керек, карагыла. Жерден көтөрбөйт. Кокусунан аба чулгасы жерде жаткан болсо кантип өтүү керектигин түшүндүргөн бул жагдай ириде окуучулардын коопсуздугу үчүн. Өзгөчө башталгыч класстын окуучулары электр тогу ток тартып кетүү анын арты жаман окуялар менен коштолорун боолгой албайт. Бул максатта окууларга түшүндүрүү иштери Жалал Абад электр ачык акченемдик коомунун кызматкерлери өз мойнуна алган. Ал турсун чоңдордо майда деп маани бербеген аракеттерден улам коопсуздук жаралбай койбойт. Үй шартында деле карап көргүлө. Бизде азыр акыркы мезгилде бардыгыбыз мындай пылесос иштетип атабыз, анан тышкары автомат иштетип атабыз, тефаль иштетип атабыз. Буларды дагы биз кантип колдонушту өзүбүз биринчи билишибиз керек. Мисалы үчүн тефальди карасаң, капкагын жакшы жаппасаң, ал автоматически өчпөйт, кайнай берет. А биз эшикке чыгып кетебиз, анан үйдө ошо өрт жүрүп атат. Пылесосу деле өзүбүз колдонбостон балдарыбызга беребиз. Балдарыбыз тияка сүйрөйт, бул жака сүйрөйт. Тоже ошо электр тогуна ошондон түшөт. Андан тышкары автоматты балдарды ар бир немеси точкаларын басып атат. Биринчи ата-энелер биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Айрым учурларда жаш балдардын таяныштарга чыгып калганын, трансформаторлорго жакын ойногонун көрүп калгандар аларды обочо болууга чакырат. Бул ириде ошол балдардын маалыматтын жоктугу себеп болот. Азыр бул балдардын кабыл алуу жөндөмү бийик. Жакшы менен жаманды, пайда менен зыянды ажыратуу үчүн дал ушундай түшүндүрүү иштери колго алынса, анда коопсуздук жаралмак эмес. Окуучуларга түшүнүктүү болсун үчүн чаккан мультфильмдерде көрсөтүлүп, атайын белгилердин мааниси түшүндүрүлдү. Бүгүнкү сабак мага аябай жакты. Мен ток апасына экен билип алдым. Токторго жакындабаш керек экен. Если ток үзүлүп жатса, ага 8 метр алыста басыш керек экен. Анан кийин токту кармабаш керек экен. Тобуң трансформатордун ичине кирип кетсе, аны өзүң албашың, аяка кирбешиң керек экен. Чоңдорго айтышың керек экен.